Саңызбы, менин атым Тырыгелдиев Рустам, 88-жылкы болом, врач-стоматолог болуп иштейм. Өз кесибин сүйүп иштеш керек. Биринчиден пациенттерге, кардарларга кайрымдуулук кылып, жардам кылып, оорутпаганга биринчиден аракет кылыш керек. Мен Славянскийде бүткөм. Аякта 5 жыл окудук. 5 жылдан кийин 2 жыл ординатура болду. Ординатура бул практика да. 2 жыл практика болуп иштеп, андан кийин уже иштеп баштадык. Алты ай, 1 жылга чейин иштеш керек го. Пациенттер коркуп, ыйлап, оозун ачпай ошенткен жерлери анткени көп убакыт да кетет, нервис дагы кетет. Эң акыркы акыл тешти лечение кылган эң кыйын да. Анткени труднодоступный, аяка инструмент дагы колдо жетпейт да. Ошон үчүн бир аз кыйыныраак болот. Көбүнчө ошон үчүн стоматологдор 8 акыл тишти удалениега жөнөтүшөт да. Күлүп, жылмайып, ыраазычылыгын билдирип кеткен учурда дагы абдан кубанып калабыз. Аябай эле перспективдүү профессия экен. Анткени адамда чынында эле 32 тиш болот. Ошон үчүн жумушсуз калбайсыңар. Мен негизи программист болоюн деп ойлоп жүргөм. Ал учурда биз абитуриент болуп жүргөндө ошондо жаңы компьютерлер чыгып баштаган. Ошондо өнүгүп баштаган, ошондо кызыкчумун да компьютерлерге. Бирок азыр стоматолог болуп калганыман өкүнбөйм, наоборот, кубанычтамын. Же болбосо азыркы учурда актерлукка дагы жагып атат. Бул бирок хобби катары эле. Стоматолог болуш үчүн 9-класстардан баштап эле дополнительныйларга барып туруш керек деп ойлойм. Мен өз учурунда билбей барбай калгам. Ошондуктан 1-курста кыйын болгон, аябай. Ошондуктан эртерээк 9-10-класста дополнительный курстар бар экен, атайын медицинский вуздарга тапшырганга, өтүп кеткенге жардам бере турган. Ошолорго барып, азыртадан баштап, эртеден баштап окуп, даярданып, анан өтүп кетсе болот деп ойлойм. Анан биринчиден ошо окуш керек. Медицинаны окуган негизи кыйын эле, абдан эле. Особенно ошо 1-курстарда, 2-3 курстарда бул жалаң эле общий болот да. Андан кийин стоматологияга болуп бөлүнүп кетет. Ошондуктан общий окуп бир аз кыйынчылык болот. Если каалап, сүйүп жатса, ошо тапшырып окуса болот деп ойлойм. Кыргызстанда стоматологияны өнүктүрөйүн деген ойдо элемин азырынча. Чтобы тишим ооруду, тишим мындай атат деген кыйынчылыктар болбосун деп. Кыргызстандагы адамдардын баарын, кыргыздардын баарын күлдүрүп, жылмаюу тартуулагандай. Ийгиликке жетиштим, анткени өзүмдүн жеке клиникамды ачтым. Бул деген менин ошо биринчи иштеп баштагандан бери эле кыялым болчу. Өзүм эле эмгектенип, акчаны чогултуп, күнү түнү иштечимин, эртеден кечке выходной жок иштечимин. Кыргызстанда адамдар өнүгүп эле жатат, албетте
өнүгүп бүт отрасльдарда, бүт профессиялардагы өнүгүп жатат. Азыр ушундай болуп калды. Эгерде кариес болсо 900 сомдон өйдө болот. Начальный кариес, средний кариес, глубокий кариес болуп, ошого жараша акчасы кымбаттап кете берет. Эгерде 10 пациент болсо, 10 кардары болсо, 10 миңдей болуп калат экен. Туугандарга скидка кылам. Бекер кылбайм. Бекер кылсаң дагы башка чыгып алышат. Өзүлөрүнө бекер кылганда негизи пациенттер өзүлөрүн карабай калышат экен да. Бекер эле анан ооруса кылдырып алам деп. Биринчи мага Мадина Медина Талипбек келишкен. Алар мен бир пациентим аркылуу келишкен. Оказывается, жездеси болот экен. Ошентип эле бири-бирине айтып эле бизде көбүнчө сарафанный радио жакшы иштейт да. Жакшы жазайт экен, оорутпай жазайт экен. Мындай ошон үчүн мындай совет берип, ошентип бири-биринен аркылуу эле келип калышат.